Ovуда London BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Согуш токтобой жаткан чакта өз өлкөсүнө кайтууга мажбур болгон Ливандагы сириялык качкындар. Деңизге жана жээкке чогулган пластик көйгөйүн ыктыярчылар бийиктиктен чечүүгө далалат кылууда. Герки тумшук чымчыктардын саны азаюуда, бирок Британиянын бир аралында алар байырлаган жер бар. Окумуштуулар канаттууларга GPS жабдык тагып, мунун сырын чечүүгө умтулууда. Эл аралык коомчулук Сирияга кайтуу дале кооптуу экенин айтып жаткан чакта, Ливандагы сириялык качкындарды артка кайтаруу аракети уланууда. Бириккен Улуттар уюмуда өлкөдөн чыгып кеткен миллиондогон качкындын абалы күн сайын оорлоп жатканын айтты. Бөтөн жерде эттеп күн кечирип, бирок оюнга алаксыган балдар. Ливандагы бул лагерь сириялык качкындар үчүн курулган. Бул жерде суу, электр жарыгы тартыш. Буунун айтымында качкындардын 3/1 бөлүгү өтө жакыр жашайт. Лагерде жылдап жашаган качкындардын көбү үйлөрүнө качан кайтары белгисиз. Бул жерде дагы 1 ай, же 3 ай, же 1 жыл болушубуз мүмкүн. Жагдайды карап турабыз да. Дале согуш жүрүп жаткан жерге баргым келбейт. Качкындардын дээрлик 90% Сирияга кайткысы келет. Бирок айрымдарды турак жай маселеси менен мажбурлап аскерге чакыруу тынчсыздандырат. Андыктан аларга айрым кепилдиктер зарыл. Артка кайтысы келбегендердин арасында Майыр Махмуд бар. Ал өкмөт көзөмөлдөгөн Дамасктан 2 жыл мурун музыкант болуу кыялы менен чыгып кеткен. Эми ал өзүнүн тобу менен Канадага акысыз окууга барат. Бирок согуш азабы аны дале санаркатып келет. Сирияда согуш токтоп тынчтык орногон күнү да баштан өткөндү унута албайсың. Бирок баарына кайыл болуп, максатыңды аныктап умтулуу керек. Сириядагы согуш азаптуу болду. Өлкөнүн эртеңкиси оңой эмес. Себеби бүлүнгөн улутту кайра калыптандыруу керек. Деңиздерди пластик капташы жапайы жаратылыш үчүн абдан кооптуу. Жагдайды өзгөртүү аракетинде Шотландиянын деңиз сакчылары желим эң көп чогулган жерлерди так көрсөтчү карта түзүп чыккан. Ыктыярчылар Шотландиянын жээгин тазалоодо. Алар көйгөйлүү жерлерди сүрөткө жана тасмага тартып алып, аймакты изилдөөдө. Бул маселе мени аябай кабатыр кылат. Желим деңизде же жээкте көп кезикпегендиктен көптөр бул көйгөй деле эмес деп ойлойт. Бирок желим буюмдарды шамал көздөн далдоо жерлерге топтой берет. Ал бийиктен дароо көзгө урунат. Бул жерде желим кутулар, футбол топтору жатат. Асмандан караганда бул көрүнүш кишини кейитет. Жакындап барганда ого өтер. Пластик жайылган жерлерди сүрөткө же тасмага тартып алуу өтө маанилүү. Биринчиден кайсы жерди тазалоо керектигин аныктайбыз. Анан тазалоо иштерин баштайбыз. Экинчиден университеттерге, окумуштууларга жөнөтүлөт. Алар болсо пластик кайдан жана эмне себептен ушул жерге келип жатканын изилдеп, көйгөйдү чечүүгө аракеттенет. Айрым жерлерге жетүү оңой эмес, опурталдуу. Бирок бул аймакты жакшы билгендер атайын карта болсо жакшы болмок деп жатат. Мен жээкти кыдырып пластикке толгон жерлерди издейм. Ошол пластикти чогултуп жатып, менин кылганым жетиштүүбү деп өзүмдөн сурайм. Ошондуктан бул долбоордун ролу зор. Себеби көбүрөөк киши билсе ошончо жакшы. Шотландиянын ажайып деңиз жээктерин таза кармоодо бул аракеттердин мааниси чоң. Сиз көрүп жаткан BBC, эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Орусиянын президенти Владимир Путин нааразылыктан улам пенсия жашын узартуу планын жумшартты. Мурда 55 жашында пенсияга чыккан аялдар эми 60 жашында чыгат. Ал эми эркектер 60 жаштан чыгып келсе, эми 65 жашта пенсияга чыгат. Сынчылар көптөр пенсия курагына чейин жашайбы деп суроо коюуда. Француз жана британ балыкчылары Нормандияга жакын жээкте деңиз үлүлдөрү үчүн тирешүүдө. Гемилер менен кайыктар бири-бири менен сүзүшүп жатып 30га жакын
Кемени Британиянын көлөмдүү кемелери сүрүп чыгарды. Таш жана түтөтмө жардыргычтар ыргытылганы маалым болду. Француздар Британ тарап үлүлдөрдүн тукум улоосуна кедергисин тийгизип кармап жатат деди. Рохинжа кризисин жыйгаруу ыкмасын Кытай сынга алып, Бириккен Улуттар уюмунун Мьянма армиясынын аскер жетекчилерин жоопко тартуу аракети үзгүлтүккө учурады. Баяндамада жогорку даражадагы 6 генерал кылмыш сотуна тартылышы керек деп айтылган. Мындан 1 жыл мурун 700 000 киши зомбулуктан улам Бангладешке качкан. Кытай Мьянманы катуу кысымга алуудан натыйжа чыкпайт деп айтты. Дүйнө жүзү боюнча кээрки тумшук чымчыктардын саны азаюуда. Бирок Уэльска жакын бир аралда бул канаттуулардын саны көбөйүп жатат. Окумуштуулар Скомер аралында бул канаттуулардын саны эмне себептен өсүп жатканын аныктоого аракет көрүүдө. Кээрки тумшук куштар тез көбөйүүдө. Скомер аралында көптөгөн деңиз куштарынын түрлөрү бар. Бирок аралда кээрки тумшук канаттууларынын саны кескин көбөйгөнү окумуштууларды кызыктырууда. Европанын башка аймактарында ондогон жылдардан бери кээрки тумшуктардын саны кыскарып жатып, канаттуулар кызыл тизмеге дагы киргизилген. Демек, окумуштуулар бул аймактын өзгөчөлүгүн аныктоого шашууда. Скомер аралындагы кээрки тумшуктардын саны 30 жылдын ичинде 4 эсе өстү. Бул көрсөткүч Уэльстеги зоологдорду сүйүндүрөт. Биз канаттуулардын саны эмне себептен көбөйүп жатканын аныктап, бул маалыматты келечекте колдонууну көздөп турабыз. Балким башка аймактагы кээрки тумшуктардын санын көбөйтүүгө жетишебиз. Сырды ачыктоо үчүн изилдөөчүлөр канаттуулардын азыктануу жолдорун изилдеп жатышат. Бул жакшы ыкма. Буга чейин кээрки тумшуктар каяка учуп бараарына байкоо жүргүзүлгөн эмес. Кээрки тумшуктарга чакан каргы тагылып, ал аркылуу куштун барган жерин билип турса болот. Окумуштуулар эмитен эле бул канаттуулар 145 чакырымга чейин учуп барып, тамак табаарын аныкташты. Биз бир гана алар кайсыл жерге бараарын карап жаткан жокпуз. Биз жаңы ыкма аркылуу куштардын жүрүм турумун анализдейбиз. Мисалы, биз бул канаттуу кайсыл жерде тамак таап жатканын, кайсыл жерде эс алып жатканын же учуп жүргөнүн билип турабыз. Бизди негизинен кээрки тумшуктардын өзүнө азык тапкан аймактар кызыктырат. Окумуштуулар кээрки тумшуктар коркунучта деп саналган Норвегия менен Исландияда дагы изилдөөсүн жүргүзөт. Ал эми Скомерде кээрки тумшуктарынын жөжөлөрүнүн салмагы катталып, бул куштардын жалпы акыбалына байкоо жүргүзүлүүдө. 205 грамм. Ошондой эле окумуштуулар желим бул куштарга кандай таасир этип жатканын дагы карашууда. Бирок бул изилдөөнүн жыйынтыгы жакын арада жарыяланбайт. Анткени менен окумуштуулардын табылгалары канаттууларды коргоп калууда чоң роль ойномокчу. Эми спорт жаңылыктары. Бразилияда күйөрмандар менен полиция кагылышып, футбол матчы токтотулду. Оюн башталарына 8 мүнөт калганда Сантос футбол командасынын фанаттары упайынын өзгөргөнүнө нааразы болуп, Индепендиенте Аргентина тарапка колуна тийгендин баарын ыргыта баштаган. Полиция оюн талаасына чыгып кеткендерге каршы кулак тундуруучу гранаталарын колдонду. Теннис Франция ачык чемпионатына кайрылалы. Ал жерде ысык температура кыйынчылык жаратууда. Новак Джокович оюндун башында ысыктан жүдөп барып, анан көнүп кетти. Жыйынтыгында Мартон Фучовичти жеңди. Роджер Федерер Йошихито Нишиоканы оңой эле утуп алды. Серена Уильямс менен Рафаэль Надал бүгүн экинчи раундтарын ойнойт. Жаңылыктардын соңунда метеориттердин түшүшүн көрөлү. Бул Австралияда болгон кубулуш. Бул метеориттер жер планетасынын атмосферасына жакындап келе жатканда чачырап күйүп жатканын Австралиядагы Перт шаарынын тургундары тасмага тартып калган. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузда да уга аласыз. Сиздер менен мен Эрмек Максутов болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.